Ромбасы жетизери жасоонун айкын жасоон келет. Бакай 2 айдан бери патрулдук милицияда эмгектенүүдө. Жашы 28-де. Борбордун көчөлөрүндөгү тартипти жөнгө салат. Жаңы жылга саналуу сааттары калгандыктан өзүнө тийиштүү болгон аймакты кыдырып, жарандардын коопсуздугу менен бирге жолдогу тартипке көз салууда. Элдин баары жылуу жумшак үйүндө жаңырган жылды тосуп жатса, шаардыктардын тынч жашоосу үчүн Бакай кызматта болот. Бүгүнкү күнү ушу патрулдук милициянын кенже сержанты болуп иштеп жатам. Иштегениме 2 ай болуп калды. Буюрса жакшы көнүшүп элге кызмат кылып жатабыз, чарчабай эле. Мына алдыда жаңы жыл турат. Жаңы жылдан мурун жумушта иштебей жүргөн маалда даярданып, үйдө тосчубуз. Туугандар менен салюттарды алып, 10 күн мурунчу даярданып. Эми быйыл жумуш үстүндөбүз. Ал эми патрулдук милициянын кенже сержанты Нурлан Камчыбеков бүгүнкү түнү коомдук коопсуздукка көз салат. Биринчи жолу ал үй бүлөлүк майрамдык кызмат үстүндө тосот. Башкысы берген антына бекем туруп, мекенге кызмат кылып жатканына сыймыктанат. Жөнөкөй жарандарга майрам болуп жатса, биз ал убакта кызмат өтөөн улантабыз. Жана ошондой эле элдин коопсуздугун карап, көзөмөл жүргүзүп турабыз. Бүгүнкү түндө Бишкек шаарындагы коомдук коопсуздукту камсыздоо үчүн тартип сакчылары күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Ошол эле учурда Борбордук Ала Тоо аянтындагы майрамдык иш-чараларга көз салуу үчүн 2000ден ашык милиция кызматкерлери таң аткыча нөөмөт менен иш алып барышмакчы. Ошондой эле 1-январь күнү дагы биздин аймактагы кызматкерлер жарандардын коопсуздугу үчүн коомдук коопсуздукка сактоо боюнча иштерин алып бармакчы. Белгилей кетсек, патрулдук милиция пилоттук негизде буга чейин Бишкек шаарынын 2 районунда гана иштеп келген. Долбоордун 2-чи этабынын алкагында өздүк курамдын толукталышы менен эми калаанын 4 районундагы коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздашмакчы. Булардан сырткары жарандардан түшкөн кайруулар менен 102 түз байланыш аркылуу түшкөн чалууларга ыкчам чара көрүшөт. Дүйшөн Шаршембеков, Бегмай Жаныбекова, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.